Assalamu алейкум достар. Бүгін біз сіздермен біргелікте Инстаграмдан кантип таргетинг реклама чыгаруу боюнча біргелікте үйрөнөбүз. Мына бұл Инстаграм приложениясы, мына ушул Инстаграм баракчасына азыр киребиз. Мына бұл жерде менин жаңы баракчам айыл азыктары деген жаңы баракчам бар. Мына көрүп турасыздар, бұл жерде жалаң айылда Кыргызстандын 7 тубанында өндүрүлгөн, өзүбүздүн таза климатта өскөн алма, өрүк, жаңгак, жана башка курут, сары май, жана башка азыктарды чыгарып турабыз. Мына ушул жерде сиздер менен биргеликте кантип Инстаграмдан реклама таргет кылуу жолун биргеликте үйрөнөбүз. Азыр мына бул жерде алма турат. Бул өзүбүздүн аймактарда ноокат жана башка баткен ар бир Кыргызстандын 7 тубанында тең мындай алмалар бар. Мына бул жерде карап турсаңыздар, посмотреть статистику деп турат бул жердечи. Мына бул жерде. Бул жака кирсеңиздер, албетте канча адам көргөн, канча адам кирип бул баракчаны издеп, кызыгып кирип чыкканын бул жерден көрсөңүздөр болот. Мына статистика 110 адам көргөн, 51% мына бул жерде турат. 51% бул баракчага катталган эмес, бирок көрүп чыккан. Мына Инстаграм ушундай чоң мүмкүнчүлүктү бизге даярдап берген. Ал эми рекламаны кантип кылабыз десеңиздер, мына бул жерде ошонун оң жак Инстаграмдын сиз карап турган жактын оң жак тарабында продвигать деген, өнүгүү деген өзүнчө көк тамга менен белгилүү болуп турган бөлүмчө турат. Аны биз мына бул жерде көрүп атасыздар. Мына ушуга киребиз азыр. Продвигать, айтасыз, интернет кечкурун кичине слабый болгондугуна байланыштуу кеч кирип жатат. Мына больше посещение профиля. Бул жерде эгер сиздин профилиңизге көбүрөөк адам киришин кааласаңыз, профилди тандайсыз же. Сиз эгер сайт боло турган болсо, сайтты тандасаңыз болот. Көбүрөөк сообщение келишин кааласаңыз, сообщение деген бөлүмдү тандасаңыз болот. Албетте биз бул жерде посещение профиля деген бөлүмдү тандайбыз. Жана бул жака киребиз. Мына белги алгандан кийин телефондун үст тарабында бул белги турат. Алдыга деген. Алдыга дегенди базабыз. Аудитория деген чыгат. Бул жерден кандай автоматически деп турат. Эгер автоматически тандасаңыз, анда сизден көбүрөөк акча кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз өзүбүздүн рекламабызды өзүбүз түзөбүз. Создать свою дейт. Мына ушул бөлүмчөгө киребиз. Бул жерде название аудитория деп турат. Мисалга, кандай нерсеге кызыккан адамдарды сиздин аудиторияңызга кирет. Мисалгачы, бул жерде биз алманы кылдык. Алма албетте багбанчылар. Багбанчылык деп жазып алсак болот. Место. Мисалга, биз азыр Ошто боло турган болсок, Ош десек, Ошская область, Киргизия деп чыгат. Буну албетте белгилеп алдык. Дагы Баткен деп жазсак болот. Мисалга, Баткенская область, Киргизия депчи. Эгер сизге мисалга көбүрөөк бул жерде Баткенден башка дагы Нарында дагы көбүрөөк алмага кызыгышат. Нарынская область, Киргизия деп туруп белгилеп алсак, мына бул жерден Нарын, Ош, Баткен жана башкалар көрө берет. Мына бул жерден тичканы басып алдыга карай жылабыз. Интереси. Бул жерден кимдер кызыгат мисалга? Көбүрөөк кимдер? Багбанчылар деп койсок болот. Бул жерге варианттар чыгыш керек өзү негизи. Мисалга бизнес продукты ушуну белгилеп койсок албетте болот. Канча жашка чейин, мисалы возраст, пол, албетте аялдар дагы, эркектер дагы бул тармакка кызыгышат. Бирок бардык жаштагы адамдар эмес. Багбанчылыкка 25 жаштан 55 жашка чейинкилерди белгилесек, карап турсаңыздар, тичканы базабыз. Биз мына бул жерде өзүбүздүн аудиториябызды белгилеп алдык. Нарын менен Ош. Мына бул жерде биздин аудиториябыз белгиленип, өзүбүздүн реклама таргетибизди түздүк. Мына бул жерде өзүбүздүн реклама таргетибизди түшкөнүбүздү көрүп турасыздар. Эми алдыга карай жылабыз. Бул жерде мына биздин акчабыз, мисалга, эгерде 6 күнгө белгилей турган болсок, $30 акча кетет. Албетте күнүнө $5 кетсе, 6 күндө $30 акча кетет экен. Бул жерде көрүп турасыздар, эгер 6 күндө 38.000-ден 100.000ге чейин адам көрүүсү мүмкүн. Албетте көрөт, анткени баарыңыздар билесиздер, таргет реклама кандай болбосун баракчаны лентаны ачып атканда рекламалар чыга берет. Эгер сиз койсоңуз, ошол Нарындагы, Оштогу адамдар ушул сиздин рекламаңызга кирип көрүшө берет. Бул жерде акча белгилүү болуп турат. 6 күндө сиз $5 төлөй турган болсоңуз күнүгө 6 күндө $30 төлөйсүз. Эгер анда мындан да көбүрөөк адам көрүшүн кааласаңыз, көбүрөөк күнгө каалай турган болсоңуз, анда бул жерден 15-30 деп туруп эмне деп белгилеп койсоңуз болот. Албетте 4 күн
егер ақшасын дағы көбейтсеңіз, анда бұл жерде адам, мысалға, ақшасын қаншалық көбірек төлесеңіз, адам ошончолук көбөйө берет. Ошончолук Instagram сизге мүмкүнчүлүк түзүп берип, көбүрөөк адамга бар акчасына көрсөтөт рекламаңызды. Мына белгилеп алдык. $6 күн $6 белгилеп алдык. 4 күн кеттик алдыга. Мына бул жерде оплата деп турат. Албетте бул жөн гана бекер эмес, оплатасы бар. Бул жеке мына способы оплаты деп турат. Бул жерде сиз азыр чыгат. Шашылбайбыз. Бул жерде мына страна валюта деп турат. Страна албетте Кыргызстан, мына страна Кыргызстан деп белгилейбиз. Валюта бул жака чыгат. Сиз USA доллар деп белгилесеңиз, сизге оңоюраак болот. Анткени көпчүлүк таргет чыгаргандар айтышат, эгерде сиз рубль деп белгилеп алсаңыз, анда көбүрөөк акчаңызды коротуп коюшуңуз мүмкүн деп. Ошого долларды белгилөө биз үчүн ыңгайлуу. Мына бул жерде албетте менин картам азырынча жок. Мен да чыгарып жакында чыгарайын деп турам, анткени виза картага банкка заказ, заявка берип койгон болбуз. Мына ушундай. Барыңыздар көрдүңүздөр. Эгер оплатаны төлөгөндөн кийин эле сиз эмне кыласыз? Рекламага берип койсоңуз болот. Албетте ал үчүн бизде эмне болуш керек экен? Бул жерде карта кетип атат. Картанын кайсыл банктан алсаңыз, ошонун фамилия картага кетет. Бул жерде карта номер кетет. Бул жерде месяц, код, кайсыл айда, кайсыл жылы алганыңыз. Ал эми картанын аркы тарабында өзүңүздүн код, паролуңуз болот. Ошону бассаңыз, сиздин картаңыздан автоматически Instagram акча ала берет. Мына. Эгер түшүнүктүү болсо, анда биз арткага жылабыз.